Жашоодо ар бир адам жарык менен караңгылыктын ортосунда тандоо кылууга аргасыз. Караңгылык бул жөн гана түн же жарыктын жоктугу эмес. Ал жашоодогу билимсиздиктин, башаламандыктын, сүйүүнүн жоктугунун жана ыйса машаяксыз дүйнөнүн символу. Ыйык жазуудан караңгылык тууралуу бир нече аятты окуп көрөлү. Сулайман пайгамбардын накыл сөздөрү. Мыйзамсыздардын жолу караңгылык. Алар эмнеге мүдүрлөрүн билишпейт. Бул аят караңгылыкта жашаган адамдар өздөрүнүн жашоосунун багытын жоготконун, туура жолду көрбөй тургандыгын түшүндүрөт. Мыйзамсыздык менен руханий сокурдук аларды кайра-кайра адаштырат. Ошондой эле Ыйык Инжил китебинде: эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот. Эгерде сендеги жарык караңгы болсо, ал кандай гана коркунучтуу караңгылык дейт. Бул сөздөр караңгылык адамдын ички дүйнөсүн тоолугу менен каптап, аны Кудайдан алыстатып коерун эскертет. Караңгылык бул билимсиздик жана надандык. Бүгүнкү күндө статистикага таянсак, дүйнөдө билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес 770 миллионго жакын адам бар. Балким билимсиздик анчейин эле коркунучтуу эместир. Бирок бул дүйнөдө жашап, жаратканды тааныбай, аны билбей өтүп кетүү ушул коркунучтуу. Академиялык кайсы бир билимдин эмес, өзгөчө руханий түшүнүктүн жоктугу адамдын жашоосун өтө кооптуу кылат. Ошондой эле караңгылык бул жек көрүү, сүйүүнүн жоктугу. Ыйык жазууда айтылгандай, ал эми ким бир тууганын жек көрсө, ал караңгылыкта жүрөт жана өзүнүн кайда бара жатканын билбейт. Анткени караңгылык анын көзүн сокур кылып койгон. Бул аят угарман, сүйүүнүн жоктугу адамды руханий жактан өлтүрөрүн баса белгилейт. Дагы да айта турган болсок, караңгылык бул башаламандык. Кудайсыз жашоо дайыма башаламандык менен коштолот. Эгер билсеңиз, Ыйык жазууда үмүт жана жарык сунушталат. Ыйса Машаяк жерде жашап турган кезде мындай деген: мен дүйнөнүн жарыгымын. Мени ээрчиген адам караңгыда жүрбөй, өмүр жарыгына ээ болот. Ыйык жазууда дагы мындай деген аят бар: силер бир кезде караңгы элеңер, бирок азыр теңир аркылуу жарык болдуңар. Жарыктын балдар катары жашагыла. Замандаш, бул сөздөр Кудайдын жарыгы адамды өзгөртүп, аны жаңы жашоого алып келерин көрсөтөт. Караңгылык бул адамды бөлүп, жан дүйнөсүн ойрон кылган күч. Ал эми жарык бул Кудайдан келген сүйүү, тынчтык жана адилдик. Ар бирибиз бул дүйнөдө жарык болууга жана башкаларды жарыкка чакырууга чакырылганбыз. Сүйүү бул күндүн нуру болсо, ал эми жек көрүү бул караңгылык. Андыктан жарыкты тандоо менен жашооңузду өзгөртүңүз.